боштондукка чыгыңыздар. Боштондук дегенде же болбосо жаңы доордо өсүүнүн 3 гана жолу бар. Улуу рахат. Ушу денеңизди аябай бошотуңуз, кадимкидей рахаттанып, денеңизди бошотуп. Анан ошо кезде энергиянын кызматын гана пайдалан. Энергия сени нурдантат, энергия сени агартат, энергия сени жашартат, энергия сени тазалайт. Денеңиздерди өтө бош кармаңыздар. Анан үчүнчүсү сыйкыр сөз, мантра. Жарат өзүңдү. Мен улуумун. Мен улуу энергиянын ээсимин. Менде оору жок, менде оомат бар. Чын эле сенин жаның улуу дүйнөдөн келген да. Чын эле сен энергиядан куралгансың да. Ошо энергиядай күчүң бар да. Бул пендечилик жашоо мага бир тыйын. Мен пендечилик жашоону тескеп, тегеретип өз ордуна отургузам. Мен улуу күчтөй сыпатым бар. Адам ааламдык кызматын билбесе, аткарбаса кырсык. Ошо оору, кыйынчылык жана башка. Кудайдын ачыктан эскертүүсү болуп атпайбы? Сен ааламдык кызматың аткарып ийсең, анан сен кырсыкпасаң кимден тиленесиң? Эмнеге? Кудайдан кайра да тиленесиңби? Суранасыңбы? Кудайды ким издейт? Же болбосо Кудай менен иши жок, башы оорубаган кишинин Кудай менен иши жок деп коет го. Ансагандай сен ошо кудайлык кызматыңды аткар. Теңирчилик деген өтө түптуура да. Теңир кереметин иштетип атпайбы? Ал сыйынып, суранып отурбай эле. Ошо шаманчылыгы менен, ишарат менен иш бүтүрүп коюп атпайбы мына? Кыргыздын батасында эле өзү чоң энергия болуп атат да. Же каргышында чоң энергия болуп атат да. Мына энергия жүрүп атат. Ошол кыргыздын манасы ааламдан бурулган Арстан Алай. Энергия менен дүйнө чаап атпайбы? Манас. А кишинин аты болсо, менин атым Арстан. Арстаным, кабыланым, манасым делгендей эле. Мына урматтуу улуу журтум. Денеңиздерди өтө бош кармаңыздар, бош. Уктасаңыздар уктап каласыздар, мейли. Эң башкысы денеңизди бошотуңуздар. Анан бул ааламдык илимде чоң энергия болгондуктан, же Арстан Алай энергия өткөргүчкө айлангандыктан энергия өтөт. Өтө катуу энергия өтөт. Уктап калсаңыз уктап калыңыз. Эртең мына Facebook'та бар Арстан Алай деп кирсеңиз, YouTube'та бар, ошону коюп алып, дагы ошол энергия өткөрүңүз. Энергия менен гана айыгасыз. Бул анткени энергия доору. Рак бул энергиядан пайда болуп атат. Онкологияда энергияны кайрыйт го. Шишик бул энергия. Өткөндө Алайбек байке айтты го, мен шишип кеткем депчи. Бүт кысылуудан оору пайда болот. Мисалы, биз бир келген адамды айыктырып коебуз. Эмне кылып? Денесин бошоттуруп гана. Ага диагнозунун да кереги жок. Дарыңдын да кереги жок. Денесин бошоттуруп гана. Ошон үчүн жана динден чык деп атканыбыз ошол. Сен рамкага түшүп алып ооруп атасың. Кабагыңды карачы, мына көчөдө кетип баратканда мындай карасаң, ошо диндеги сакал коюп алгандар тем эле чеке басы тырышып калган. Нур жок, нур. Ошондуктан кутулуп кал. Нурданып кал, өлбөй кал. Өлбөс болсоң гана сен энергия иштеген атасың. Эгер сенин телоңда оору болсо, анда сенин бул дүйнөдө эч пайдаң жок. Себеби адамдын анатомиясына аалам күчтөрү зар болуп турат. Мына Арстан Алай сүйлөп атканда, анан сөзүндө от, көзүндө от болгондуктан энергия өтүп атпайбы сизге? Арбай өзү күчтүү го, бирок адамдын телосуна бүгүнкү күнү зар болуп турат. Свет келейин десе, провод керек болуп туруп атат да, ошо провод сенсиң. Денеңиздерди бош кармаңыздар.